16 bölüm. Ишемби күн өткөндөн кийин Магдалалык Мариям, Жакыптын энеси Мариям жана Саломе Исанын денесин байлоо үчүн жыпар-жыттуу майларды сатып алышты. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте күн чыга электе алар мүрзөгө келишти. Алар өз ара мүрзөнүн оозундагы ташты ким четке жылдырып берет деп сүйлөшүп келе жатышты. Алар мүрзөгө жакын келишкенде таштын четке жылдырылып калганын көрүштү. Таш болсо аябай чоң эле. Алар мүрзөгө киргенде оң тарапта отурган ак кийимчен бир жигитти көрүп коркуп кетишти. Ал болсо аларга мындай деди: "Коркпогула. Силер айкаш чыгачка кадалган Назареттик Ыйсаны издеп жатасыңарбы? Ал тирилди. Ал бул жерде жок. Мына анын сөөгү коюлган жер. Баргыла да анын шакирттери менен Петрге: ал силерди Галилеядан тосуп алат. Силерге өз айткандай аны ошол жактан көрөсүңөр деп айткыла." Алар мүрзөдөн чыгып чуркап жөнөштү. Коркондорунан титиреп, үрөйлөрү учуп калган алар эч кимге эч нерсе айтышкан жок. Жуманын биринчи күнү эртең менен эрте тирилген Ыйса эң биринчи болуп Магдалалык Мариямга көрүндү. Ал анын ичинен 7 жинди кууп чыгарган эле. Мариям барып, мурда Ыйса менен чогуу жүрүп, азыр болсо кайгырып, ыйлап жаткандарга жарыялады. Бирок алар Ыйсанын тирүү экендигин жана Мариямдын көргөндүгүн угушканда ишенишкен жок. Ошондон кийин Ыйса бир айылга жол тартып бара жаткан 2 шакиртке башкача болуп көрүндү. Алар кайтып келип, калган шакирттерге жарыялашты. Бирок аларга да ишенишкен жок. Ыйса ошондон кийин дасторкондо отурган 11 шакиртине көрүндү. Ал шакирттерин ишенбестиги үчүн жана жүрөктөрүнүн катуулугу үчүн жемеледи. Анткени алар анын тирилгендигин көргөндөргө ишенбей коюшкан эле. Анан аларга мындай деди: "Бүт дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Ким ишенип сууга чөмүлдүрүлсө, ал куткарылат. Ал эми ким ишенбесе, ал айыпталат. Мага ишенгендерди бул белгилер коштоп жүрөт. Менин ысымым менен жиндерди кууп чыгарышат. Жаңы тилдерде сүйлөшөт. Эгерде колдору менен жылаандарды кармап алышса, уулуу нерсе ичип алышса, алардан зыян тартышпайт. Колдорун оорлуулардын үстүнө коюшса, оорлуулар айыгышат." Ошентип Ыйса Теңир алар менен сүйлөшкөндөн кийин асманга көтөрүлүп, Кудайдын оң жагына отурду. Шакирттер болсо бардык жерди кыдырып, жакшы кабар таратып жүрүштү. Теңир аларга жардам берип, көрсөтүлгөн кереметтер аркылуу өз сөзүн бекемдеп жатты. Амин.